Мамлекеттик эң ири банк 100% акциясы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө таандык. Өлкө боюнча 170 тейлөө борбору, 37 филиалы бар Айыл банк ачык акционердик коому. Быйыл аталган банктын түзүлгөнүнө 26 жыл болду. Ушул жылдын 1-апрелине карата Айыл банктын өздүк активдери 46,4 миллиард сомду түзүп, банкты автоматтык түрдө 1-орунга алып чыкты. Биз дал ушул ири банкты жетектеген Улан Букабаев менен анын эмгек жолу, өмүр баяны тууралуу маектештик. Аты жөнү Букабаев Улан Арымбаевич. Туулган жылы күнү 1974 жыл 27 август. Туулган жери Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылы. Билими: мектепти аяктаган соң Ысык Көл мамлекеттик университетинен колдонмо математика боюнча адистигине ээ болгон. 2005-2007 жылдары Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынан юриспруденция багыты боюнча билим алган. Үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Biz негизи Жети-Өгүз районунан атабыз Покровкада иштеп калган, райондун инспектору болуп. Анан биз ошо Покровкада төрөлдүк да, баарыбыз үй бүлөбүз, ошо жака отурукташып калганбыз. Азыркы Кызыл Суу деген айылда. Улан Букабаев мугалимдердин үй бүлөсүндө тарбияланып өскөн, атасы эле картуу тармагына өмүрүн арнаган адам. Ал кыргыз тили боюнча методолог. Кийин өмүрүнүн аягына чейин мектептин директору болуп иштеген. Апасы да өмүрүн балдарга билим берүүгө арнаган география мугалими. Учурда ардактуу эс алууда. Букабаевдин мектепти аяктаган жылдары СССРдин урашына туш келип, Москва, Ленинград шаарларындагы ошол кездеги престиждүү окуу жайлардан билим алуу кыялы ишке ашпай калган. Андан кийин 91-жылы биздин кыялдарыбыз ал кезде чоң эле. Биз мындай центральный вузга тапшырчу да көбү. Биздин мектепти бүткөндөрдүн баары тең көбү центральный вуз, Москва, Ленинград, Новосибирск, Ленинградский высшее военное инженерно-строительное училищеге классыбыздан бир 5-6 бала өткөнбүз да. Анан Союз тарап калды ошол мезгилде. Ленинград, ал кездеги Ленинградда ушул талондор кире баштады продукты питанияга. Жашоо шарты өзгөргөндөн кийин анан Караколдо ошол кездеги Пржевальский педагогический институт болчу. Ошол жаңы Ысык Көл мамлекеттик университет болуп, анан физика математика факультетинде прикладная математика деген бир отделение ачылган да. Анан ошого тапшырып, ошо өтүп кеттик конкурс боюнча. Прикладная математика бул компьютер экен, келечекке керек экен деп ошоға тапшырыш керек деп эле түшүнүп тапшырып, анан ошол жактан компьютерди көрүп, анан ошону 96-жылы бүттүк ийгиликтүү. Университетти ийгиликтүү аяктаган соң Улан Букабаев эмгек жолун Жети-Өгүз райондук электр станцияларында инженер-программист кызматын аркалоо менен баштаган. Ошондо компьютер жаңы келип, ал кезде ошо РСТги иштеп аткан монтёрлор, инженерлер компьютерди көргөн эмес. Анан ошондо шахмат ойносо болот турбайбы компьютер менен деп абдан таң калышып. Анан жана принтерден мен мисалы туулган күндөрүмө эми жазып берип коюшмун да деген. Мисалы там Иван Иванович, мисалы там поздравляем с днем рождения, там желаем теңдей деп турган компьютерге басып, анан тегерек жанагындай рамочка жасап, анан бир гүлдөрдү оюп, анан принтерден чыгарып берип койсом, алар эле гезитке чыккандай сүйүнүшүп, абдан кубанышып, ошону да мен алып үйгө алып кетейин, үйүнө барсаң серванттарга тагып коюшу өзүнчө бир абдан бир чоң жаңылык эле 96-жылы. Азыр эми жомок да. Ошондон бир жыл иштеп, ошондо райондогу баардык үйдөгү счетчиктердин баарын тең ушу компьютердин базасына киргизгенбиз да. Фамилия, аты жөнүн, үйдүн адреси, анан счетчиктин номерлерин, показательдерин бар. Анан кийин ошол счетчиктин бар базага киргенден кийин анан квитанцияларды ошол азыр электронный счетчиктер коюлуп, квитанциялар автоматтан келип уже бүт баары тең өнүкпөдү. Ал кезде ошонун баардыгын кол койдус болчу. Показаниянын баарын тең контролдуу үйүнө барып көрүп келип, анан бизге данныйларын берип, анан биз компьютерге киргизип, анан компьютерден кайра счеттон квитанция чыгарып,
ошондой иштердин баарын тең кылдык. Информатика, колдонмо математика адиси кантип банк тармагында иштеп кетти деген суроо жаралат. Улан Букабаевдин айтымында 1997 жылы ал Ысык көл Инвест банкка программалык камсыздоо боюнча жумушка кирип, ага бухгалтердик отчетторду автоматтуу электрондоштуруу иши жүктөлөт. Бул ишти аткаруу үчүн маектешиме андагы бухгалтериялык иштерди бухгалтердей изилдеп чыгууга туура келген. Анын иш аракеттерин байкаган жетекчиси кийин бухгалтерия бөлүмүндө иштеп калуу сунушун киргизген. Аягында ошо Валентин Асанович, сен эми отдел автоматизацияга барбай эле кой. Сенден мындан жакшы эл менен сүйлөшүп алат экенсиң. Сен андан көрө ошо бухгалтерияда эле иштеп жардамдаш, ошол жакта кал деп, анан бухгалтерияда калып калдым ошол бойдон. Ошентип менден мындай айтишник программист чыкпай калды да. Бирок эми келечекте ошол банк тармагы менен кеттим. Ошондон тартып анын бул тармактагы карьерасы уламдан улам бир тепкичтен көтөрүлүп келген. Букабаев бир нече банктарда: Аман банк, Энергобанк, Кыргызстан АТФ банкы, Юникредит банк, Оптима банктарда башка адис бөлүм башчы, филиал жетекчиси, башкаруучу директор кызматтарында иштеп, чоң тажрыйба арттырган. Башка банк кызматкерлерден айырмаланып, маектешим өз кызматын көптөгөн аймактарда көрсөтүүгө туура келген. 2000-жылы ошо 26 жашта экенмин. 20 жашта анан жаңы үйлөнгөнбүз, бир кичинекей кызыбыз бар эле, 1 жашар. Ошо кызыбызды алып, анан үй бүлөбүз менен Жалалатка жөнөп калдык. Биринчи жолу Жалалатты көрдүк, ошо анан Жалалат иштеп жүргөн кезде анан 2002-жылы Энергобанкка өттүк. Кайра уже Караколго өзүбүздүн баягы элибизге кайталы, жерибизге келели деп Жалалаттан Караколго которуп алдым, ошо Энергобанктан. Ошо кредитный отделдин начальниги болуп иштедим да. 2 жылдан кийин анан Энергобанктын акционерлери өзгөрүп, Казак акционер сатып алып, АТФ банк Кыргызстан болуп калды. Ошол АТФ банк Кыргызстан болгондо мага ушул Оштун филиалын жетектегенге директорлук кызматын сунушташты да. Ошентип анан Ошко барып иштеп калдык. Ошто абдан жакшы иштедик. Ош эми өзүнчө абдан бир жакшы шаарлардын экен Кыргызстанда, сыймыктанчу, эли мындай кең пейилди аябай. Ошол иштеп аткан мезгилде абдан жакшы жолдошторду күттүк, ошол жактан досторду күттүк, ошол жерден элдер менен иштештик. 2 жылга жакын иштедим Ошто. Ошондо биздин көрсөткүчтөрүбүз абдан жакшы кетти да. Ошто 1 жылдын ичинде киреше прибыль деп коебуз го. Прибыль, филиалдын прибыли 4 эсе көтөрүлдү да. Биз ошондо 1 жылдын ичинде биринчи жылы эле 5 жаңы сактык касса ачтык да. Кызылкия, Ноокат, Өзгөн, Кара суу, Оштун өзүнө, мулантык ал кезде да энергия толуп турган кез, жаңы эле жетекчи болуп бардың, өзүңдү көрсөтүшүң керек деген максат менен. Анан 2 жылдан кийин Бишкектин Аламидин базарынын жанында бир 4-нчү филиал. Ошол жерге жетекчиликке сунушташып, Бишкекке которушту. Бул жерден да жакшы ийгиликтер кеттик да. Бишкекте ошондо самый динамичный филиал деген номинацияны утуп алдык да. Себеби дегенде биздин плановый показателинен биз 10 эсе ашыкча аткардык да. Жаңы ачылган филиал болчу. Анан деген мен кабыл алганда 2 миллион чыгаша менен кабыл алгам, минус 2 миллион. Анан план боюнча ошол чыгашасын жаап жылдын аягына чейин 500 миң сом менен чыгышым керек эле. Биз болсо 5,5 миллион менен чыктык да. Ошондо прибыль 10 эсе көп, самый динамично развивающийся филиал деп грамота алып, ошол премия алып жакшы иштедик. Андан кийин Караколдо ошол кайра акционер өзгөрдү. Юникредит банк болду, Оптима банк болду. Азыр Оптима банктын председатель правления, башкармалыгынын төрагасы, да. Ал киши ушу суранып, Караколдо кумтор абдан стратегиялык бизге керектүү компаниялардын бири, банкка керектүү компаниялардын бири, ошо жакка барып Караколду бир жетектеп бериңиз деп. Анан мен кайра Караколго кеттим. Кайра Караколдо Аябай дайлы жүрө берип турбайсызбы? Именно бул көп аткен жок. Бирок биздин ошондой болуп калды, биздин маңдайыбызга ошондой жазылып калганбы, бирок биз абдан кыдырдык да Кыргызстанда. Ошол үй бүлөмө рахмат чоң. Биз менен эле чогуу солдаттарча эле ары жүрүп бери жүрүп, улуу кызым мисалы бир
8-9 мектепти алмаштырып койгон биз чогуу жүрө берипчи. Анан Караколдо бир 5 жыл иштеп келдим. 5 жыл ошо абдан тоже жакшы иштеп, жакшы жыйынтыктарга ээ болуп, анан ошо Караколдон кийин Бишкекте иштеп аткан кезде ушул былтыр февралда 21-жылы ушул Айыл банкты жетектегенге сунуш түштү. Мага абдан кызык болду. Себеби дегенде бул Айыл банк менен РСК банк бул эки мамлекеттик банк. Булардын мүмкүнчүлүгү абдан чоң. Анан бул эки банк Кыргызстандын экономикасына мындай ири таасир этчү банктардын бири болуш керек эле да, биздин оюбуз боюнча. Анан ошол максатка жетиш үчүн биякта мындай бир буга чейинки топтогон тажрыйбанын баарын тең жумшаганга бир мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ооба, кээде байкасаңыз бир жерде ийгилик жараткан адам аны башка орундан да жаратат. Мындай туруктуу натыйжалуу иштин сыры эмнеде деген ой келди. Мындан улам маектешиме сиз жетектеген филиалдардын дайыма жогорку көрсөткүчкө жетүүсүнүн ачкычы эмнеде болду деген суроону узатып, жетекчи иштеп жаткан кызматкерлердин кулк мүнөзү, ишке пайдалуу сапаттарын көрө билип, алар менен индивидуалдуу иштешкенди үйрөнүш керек деген жообун алдым. Биздин маек андан соң Айыл банкка бурулду. Буюрса ошо жаратканыбыздын жардамы менен, ошол жетекчиликтин жардамы менен, биздин президенттин жардамы менен, тиги азыркы кабинет министри ататпайбы, Акылбек Сөмекевич Жапаровдун жардамы менен чоң болуп атат. Садыр Нуркожоевич өзү ошо банкка келатканда чоң максаттарды койгон да. Ушуну көтөрүш керек, таза иштеш керек, мындай чоң ийгиликтерге жеткендей болуш керек деп. Анан ошол боюнча келип атабыз. Анан эми баягы орустар айтат дейт, цифры вещь упрямая. Канчалык мактанбайлы, бирок мен өзүм математик болгондон кийин цифраларга ишенем да. Цифралар себеби алдабайт да. Анан эгерде цифраларга кайрыла келсек, былтыр ошол банкты алып алганда банктын активтери деп коебуз. Активтери 31 миллиард болчу. Кредитный портфель где-то 24,5 миллиард эле. Депозитный базабыз бир 15 миллиардтын тегерегинде болчу. Эми бүгүнкү күндөгү цифраларыбыз азыр активтери уже 50 миллиардтан ашты да. То есть эгерде 25 жылдын ичинде банк 31 миллиард активти топтосо, то биз бир жылдан ашыгыраак болуп калды. Бир жыл 4 ай болду го эми. Азыр где-то 20 миллиардтан ашыра, былтыр мурунка караганда 50 миллиардтан ашып калды. Азыр анан депозитный базабыз абдан жакшы көтөрүлдү. Чоң компаниялар счет ача баштады. Насия портфелибиз азыр бүгүнкү күнү 28,5 миллиард болду да. Былтыркы салыштырмалуу почти 1 миллиардтан ашык аткарып атабыз. Жанагындай буга чейин Айыл банкка келбеген компаниялардын баары тең келип ушул чоң жардам берип атышат бизге. Мына Кумтөр бизден счет ачты, Аэропорт Банас, Мегаком, энергетиканын баары тең азыр бизде счетторун ачып иштеп атышат да. 26 жылдык тарыхы бар Айыл банкка бул чек эмес, алдыда аткарчу иштер, максаттар арбын. Аталган банк түзүлгөндөн тартып айыл чарбасына багытталып, дыйкандарга колдоо көрсөтүү функциясын кошо камтыйт. Алдыда да бул стратегиясынан жазбайт. 1500 адис эмгектенген Айыл банк кардарларга салттуу банк кызматтарынын бардык түрүн сапаттуу көрсөтүү калыбынан жазбай, аны жакшыртуунун үстүндө тынымсыз аракет көрүшөт. Мындан тышкары айыл чарбаны техникалар менен камсыздоо үчүн лизинг системасын жайылтуу жана жакшыртуу, инвесторлор менен кызматташуу жана бир катар көптөгөн ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча жакшы ниет пландар коюлган. Сөз соңунда Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы жалпы дыйкан кардарларына алардын жоопкерчиликтүү мамилеси үчүн ыраазычылыгын билдирди.